Дүйнө жаңалыктарына да келсек, Франциядагы президенттик шайлоодо жеңилип калган Улуттук фронт жетекчиси Марин Ле Пен атаандашы Эммануэль Макронду жеңиши менен куттуктады. Ошондой эле аны колдогон бардык шайлоочуларга ыраазычылыгын билдирди. Эске салсак, Францияда президенттик шайлоодо алга кыймылынын лидери Эммануэль Макрон жекшемби өткөн жарыштын экинчи турунда 66% элдин ишенимине ээ болгон. Анын атаандашы Улуттук фронт партиясы лидери Марин Ле Пен болсо элдин 34,9%-ын колдоосун алып шайлоодо утулуп калды. Жаш башкаруучу Макрон Францияны эми кандай жолго салат? Жаңы президенттен француз эли жана дүйнө элелерди күтсө болот. Бул жана башка суроолорду мен Исмат Ибрагимовго узаткан турам. Исмат, оолумна Францияны башкарууга жаш талапкер Макрон кандайча тандалып калды деген суроо жаралып жатат. Мында бир эле Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндөгү ар түрдүү басылмалар жазып жатышат бул суроонун тегерегинде. Себеби мындан биз билебиз, Франциядагы бул ирет президенттик шайлоодо тажрыйбасы мол саясатчылар, ошол эле Макрондун атаандаштары атсалышкан эле. Деңиз дегенде кыргызстандык теле көрүүчүлөр үчүн Макрон деген ким экен өзү, анан кандайча кайсы сапаттары менен бага атаандаштарынан озуп чыгып президент болуп калгандыгын туурасында айта кетсек. Рахмат Айгерим, ошол 39 жашта 40-тын кырына чыга элек жаш саясатчынын ошол Франциянын башына башкаруучу болуп келип калганы бүгүнкү күндө бир эле Франция эмес, дүйнө жүзүндө бул жанагы актуалдуу тема, күндүн темасы болуп турат. Алгач ошол Макрондун саясий жолуна өтөрдөн мурун биз азыр кыскача ошол жаңы шайланган жаш президенттин кыскача бейнесине көңүл буруп алсак. Маалыматыңыз даярбы же улантыр эле? Бул жакта техникалык катачылыктан улам сиздерден кечирим сурайбыз. Эммануэль Макрондун бейнесине токтоло кетсек, ал 39 жашында, 39 жаштагы Эммануэль Макрон Франциянын Амьене шаарында туулган экен. Ал Париждеги Нантер университетинин саясий изилдөөлөр институту жана улуттук башкаруу мектебин аяктаптыр. Ал биринчи эле эмгек жолуна Пол Рикердин жардамчысы болуп, философтун жардамчысы болуп эмгек жолуна баштаган экен. Андан тышкары ал Франсуа Олландтын маалында экономика министри болуп дагы иштеген экен. Эммануэль Макрон эл аралык сооданы жана евро биримдикти жактаган саясатчылардын катарына кирет экен. Ал эми 2007-жылы француз тилинен берген мурдагы мугалими өзүнүн 24 жаш улуу Брижит Труньорго үйлөнгөн экен. Ал Макрондун көпчүлүк социалисттердин айырмасы, ал ачык саясаттын тарапкери, ошондой эле саясаттан көбүрөөк экономикага басым жасаган жаш саясатчы катары элге жана өзүнүн электоратына таанымал экен. Ал алга деген кыймыл 2016-жылы алга деген кыймыл түптөгөн экен. Ага чейин эч кандай шайлоолорго талапкер катары дагы катышпаптыр. Буга катышпаптыр. Ошол шайлоо убагында өзүнүн революция аттуу китебин чыгарып, ошол дүйнөдө эң көп сатылган китептердин катарына, орусча тил менен айтканда бестселлер китептердин катарына кирген экен бул саясатчынын китеби. Ал бул саясатчы кандай гана жеңишке жетип калды, анын себептери эмнеде деген дагы суроолор жаралышы мүмкүн. Батыш басылмаларынын жазышынча, ал Макрон жөн эле бул жаш ийгиликтүү саясатчы, жолдуу саясатчы деген жоромолдорунда билдиришти. Андан кийин анын жетишкендиги өлкөнүн ички жана тышкы саясатын жакшы билген, социалдык катмарды жакшы түшүнгөн, социалдык учурду буга чейин элдин бийликте болуп келген социалдар партиясын убагы бүткөндүгүн, алардын doğru артта калгандыгын эскерген партия экендигин жакшы түшүнгөн саясатчы болгондуктан ошол себептерди эсепке алып жакшы иштегендиктен ушундай жеңиштерге жетип отурат деген ар кандай басылмалардын пикирлери жазылууда. Исмат, негизи Франциянын жаңы президентинен эмнелерди күтсө болот? Өлкөнүн ички саясаты кандай нукта өнүгөт деген кандай божомолдор айтылып жатат? Себеби Макрондун саясий платформасы баарына эле кызык болсо керек. Ички саясат боюнча азыр Францияга технократ саясатчы келиптир. Технократ дегени техникалык жана экономикалык жактан өлкөнү толугу менен кайра курууга арналган ошондой багытты карманган саясатчы деп түшүнсөк болот. Ал негизи шайлоо алдында биз евро биримдикти жактагандыгы бүткүл электорат дагы билген болчу.
Анын алдында азыр Макрон үчүн сүйүнүүгө, кубанууга, жеңишти майрамдоого эртерээк калат экен. Себеп дегенде бул бир гана жеңилденүү болуп, жеңилденүү деп эсептесек болот экен. Себеп дегенде батыш басылмалары, Жуардин басылмасы жазгандай, алдыда Макрондун алдында өзүнүн туткан позициясын карманып, элди өзү менен алып кете турган жолду сунуштап, ошол менен парламентте ошол өз тарапташтарынын дагы жеңүүсүнө дагы жетиш керек экен. Себеп дегенде парламенттеги жеңишке жетпестен туруп, анын саясий платформасын толугу менен ишке ашырууга мүмкүн эмес экен. Маалыматыңызга, Францияда өткөн, жекшембиде өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыктары, анда жеңген Эммануэль Макрондун саясаттагы багыты туурасында кесиптешим Исмат Ибрагимов маалымат берди. Берүүбүздү жергиликтүү жаңылыктар менен улантабыз.